Мақты чыңдап, ыр дүйнөнү даңазалаган мына ушул ыр кесе долбоору мындан ары ийгиликтүү уланышын тилейбиз. Ооба. Эмесе биз жогоруда кесиптешим айткан ушул бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын биринчи форуму тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Форумдун алгачкы коноктору Кыргызстанга келип баштады. Уюштуруучулар тосуп алып, жай-жайына жайгаштырып, буюрса форумдун камылгасын көрүп жаткан учуру. Эмесе бизде конокто Манас улуттук академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору, белгилүү манасчы жана манас изилдөөчү Таланталы Бакчиев агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы агай? Саламатчы. Алгач ушул форум менен куттуктайлы агай. Бул чоң иш-чара, чоң долбоор. Кыргызстанда биринчи жолу. Ооба. Абдан бир даңазаланып өтүшү керек. Эми келиңиз, форумду өткөрүүдөгү башкы максат тууралуу айтып бериңиз. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул Манас улуттук академиясынын эл аралык алкактагы бир чоң долбоору болуп атат. Биринчи долбоору. Бул форум биринчи деп аталып калышынын жөнү дагы бар. Себеби ар кандай суроо, талкуулар болуп атат. Биринчи дегенибиз албетте буга чейин Манас эпосунун айтуучулары болобу, деги эле эпос айтуучуларынын фестивалдары же болбосо ошолордун маселелерине арналган илимий конференциялар, кароо сынактар болуп келген. Ал башка форматта. Алардын максаты да башка, алардын формасы да башка. Ал эми форумдун, бул бүгүнкү биздин форумдун мүнөзү дагы, максаттары дагы таптакыр айырмаланып турат. Биринчи максаты ушул дүйнө элдериндеги эпос айтуучуларынын башын бириктирүү. Ошон менен бирге эпос таануучулардын дагы башын бириктирүү. Мына ошол бириктирүү максатында эпос айтуучу деген ким деген суроого жооп берүү. Бүгүнкү оор кырдаалда, деги эле азыр адамзатта, дүйнө жүзүндө бир оор мындай экономикалык жактан алабызбы, саясий жактан алабызбы, социалдык жактан алабызбы, мындай бир оор жагдай түзүлүп турат. Мына ушундай шартта, ушундай жагдайда эпос айтуучулар, себеби ар элдин айтуучусу деген учурунда азыр деле Кудайга шүгүр мындай бир чоң кадыр баркка ээ, ошол элдин руханий өзөгүнүн алып жүрүүчүсү, ошол элдин руханий лидери болуп келген өкүл. Мына ошол айтуучулардын бүгүнкү оор кырдаалда мындай бир туңгуюкка кептелип турган учурда кандай оз ыйпага ээ, мунун миссиясы кандай, мунун орду кандай жана ролу кандай деген маселелерге жооп берүү, ошолорду талкууга салуу, ортого салуу максатын көздөйт форум. Албетте эпос айтуучулук өзү деген мындай жөнөкөй оңойлтоң өнөр эмес. Муну мен ар дайым айтып келатам. Өнөрдү үйрөнүп алууга болот, ал эми айтуучулук бул касиет, бул берилет. Кыргыз элинде мисалы манасчылыктын мисалында манасчылык кандай касиет болсо, башка элдерде дагы айтуучулук, мисалы Алтайдын кайчысы болобу, Хакастын хайжысы болобу, же Туванын тоолчусу болобу, мына ошол элдерде дагы ошондой ыйык касиеттүү өнөр деп эсептелинет. Мына ошол себептүү алар көп да эмес, аз. Мына Кыргыз элинде манасчылар кандай аз болсо, мисалы биздин жалпы элибиздин санын алып туруп ошого салыштырсак, азбыз. Бул мына сейрек кездешүүчү баалуу миталдай эле манасчылар дагы, же айтуучулар дагы өтө аз деп эсептесек болот. Эгерде адамзаттын кызыл китеби болгондо биринчилерден болуп ушул мүмкүн айтуучулар кирмек ошол кызыл китепке. Анан негизги дагы максаты бул жыйынтыгы иретинде ушул эпос айтуучулардын жана эпос таануучулардын эл аралык уюмун түзүү демилгесин көтөрүп атабыз. Буга чейин ушу катышуучулар
жана мындан сырткары дүйнөдө белгилүү окумуштуулар, эпос айтуучулар менен бул тууралуу онлайн форматта сүйлөшүп, кеңешип, ортого пикирди салып, анан талкуулаганбыз. Анан бул сапар ошо жыйынтык иретинде ошол биз ортодо көрүшпөй, телефон аркылуу болобу, интернет аркылуу болобу, ортого салган маселебизди алардын баардыгы ушу пикирди ушул сунушту кубаттоо менен кабыл алды. Буюрса ушул форумдун жыйынтыгында соңку акыркы күнүндө, 3-күндө биз ушу эпос айтуучулардын жана эпос таануучулардын эл аралык уюмун түзөлү деп атабыз. Бүгүнкү күндө эми футболисттердин клубу бар, балбандардын клубу ассоциациясы бар, айланайын тиги ашпозчу тамак жасагандардын деле клуб ассоциациясы бар дегендей. Мисалы Россияда деген атактуу тиги 19-кылымдан бери келе жаткан бүткүл россиялык же болбосо ал кезде империялык орус географиялык коому болгон. Русское географическое общество деп коет. Мына бүгүнкү күндө да ошонун жетекчиси Путин, аткаруу директору Шойгу. Мисалы бизде дагы ошол мындай чоң негизги форматта кыргыз элинин эле эмес, жалпы тектеш элдер менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, ошол достукту бекемдей турган касиетке ээ көрүнүштү алып жүрө турган уюм мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып, керек болсо бийлик башындагылар башында туруш керек го деп эсептейм да. Мына ошонун бири ушул буюрса бир катар документтерге кол коюу иш аракети бар. Андан сырткары келишимдерге, меморандумдарга. Бул сапар ошо бир топ илимий изилдөө институттарынын башчылары келатат, чыгармачыл уюмдарынын башчылары келатат, маданият министрликтеринин өкүлдөрү келатат. Тагыраак айтыш керек, Россия субъектисинин өкүлдөрү келатат, субъектилеринин. Хакасия, Якутия, Тува, Алтай, Башкирия, Калмыкия, Бурятия деп. Эми чет өлкөлөрдөн Өзбекстан, эгемендүү өлкөлөрдөн Өзбекстандын өкүлдөрү жана Монголиянын өкүлдөрү келатат. Форумда эркин формада өтөт деп айтып калдыңыз. Ооба, эркин формада өтөт. Биринчи күнү мынакей эртең буюрса саат 9:30 деген Орион мейманканасында ачылышы болот. Албетте бул дагы себептүү, биздин өзүбүздүн залыбыздан өткөрөлү десек мүмкүнчүлүк жок. Залыбыз өтө тар. Мына ошо коноктор мынча конок келип аткандан кийин Орион мейманканасында салтанаттуу түрдө ачалы дедик. Кечкисин саат 5-те Тарых музейинин залында Кудай буйрса ошол келген коноктор менен жолугушуу болот. Эркин. Ар бир жолугушуу менен, ар бир катышуучу менен маек болот. Каалагандар суроо берсе болот. Андан сырткары ал өздөрүнүн өнөрлөрү менен тааныштырат. Мындай эгерде фестивалдын форматында болсо, ал 5 мүнөт чыгып, аспабын алып аткарып, анан көшүк артына кетет эле да. Болду. Аны менен көрүшөсүңбү, көрүшпөйсүңбү, ким билет дегендей. Ал эми бул сапар мындай бир ушундай бир маданий байланыш болуш үчүн көрмөк түгүл угуп, укмак түгүл аны сезип, аны менен мындай маек өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анан кийинки күнү болсо 16-сында Кудай буйрса Ысык-Көл областындагы Ак Суу районундагы Жыргалаң айылында уландысы болот. Ошол жерден жанагы маселелерге жакындан кайрылабыз. Жогоруда айткан эмне үчүн Ак Суу району, эмне үчүн Жыргалаң айылы деген суроо да болушу мүмкүн. Ошол Ак Суу районундагы Жыргалаң ал кезде ал совет мезгилинде Шакты Жыргалаң деп койчубуз. Азыр деле кээде Шакты Жыргалаң деп билебиз. Ошол Шакты Жыргалаң айылынын жанында ал жерде көмүр чыгарылчу, өндүрүлчү. Тулпар таш деген Манас эпосуна байланыштуу, тагыраак айтканда Манастын ак кууланысына байланыштуу тиешеси бар, мындай ыйык жер бар. Ошол жер
көптөгөн манасчылардын чыгармачылыгына, манасчылык өнөрүнө ээ болушуна себепкер болгон жер. Ошол эле Чоюке, ошол эле Назар, Чоңбаш Нармантай, Мамбеталы, Кайдуу деген манасчыларыбыз ошол жер менен өздөрүнүн чыгармачылыгын байланыштырат да. Ак куланын туягынын изи түшкөн таш деп, ошон үчүн тулпар таш деп аталып калган. Чоң бир 2 кабаттуу үйдө болгон таш. Мына ошол эми сырттан айтуучулар келип аткандан кийин аларды ошол биздин айтуучулук өнөрдүн, касиеттин келип чыккан табигый бир көрүнүштөр менен тааныштыруу, көрсөтүү максаты көздөлгөн. Абдан жакшы агай. Биринчи рет баргандар да болот болуш керек Албетте, биринчи ал чет элдиктер эмес, кыргыздардан биринчи көргөн бара тургандар бар. Ал жерди көрбөгөндөр бар. Мен деле ал жерге бир 3-4 эле жолу болгом. Ал өзгөчө бир жер, Ак Суу районунун бүткөн жери. Биягы бир 2 километрден кийин Түп району башталат. Андан кийин эле бир аздан кийин чек ара, анан Кытай. Ушундай жер. Ушундай кереметтүү жер. Керемет. Эмесе форум жогорку деңгээлде өтсүн агай. Рахмат. Бар болуңуз ушул. Эң сонун бир иш баштап атасыздар. Бул эпостарды жайылтууда, кыргыз чоң жана кенже эпосторун тааныштырууда өтө чоң эмгек десек болот. Башка элдердин айтуучулук өнөрү менен дагы кабардар болобуз дегенде. Ооба. Биринчи жолу бизде өтүп атканда дагы эң сонун бир жаңылык болуп атат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эртең баштала турган Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын биринчи форуму боюнча кеп кылдык. Ал үчүн бизде Манас Улуттук академиясынын президенти, белгилүү манасчы жана манас изилдөөчү Талант Албакчиев агайыбыз мейманда болду. Биз менен болуңуздар.